Life is this. I like this. Толук жаңылануудан өткөн Нарын аэропорту кайрадан учак кабыл алууга даяр. Осман Эйр авиакомпаниясынын учагы Бишкектен Нарынга аман эсен келди. Белгилей кетсек, мына бул учак кабыл алуучу атайын тилкеси буга чейин дагы сыноодон ийгиликтүү өткөн. Бүгүн биринчи жолу Бишкек аэропортунан 14:00-дө чыккан учак саат 14:39-да Нарын аэропортуна конду. Осман Эйр авиакомпаниясынын учагы ийгиликтүү конуп, 55 жүргүнчү Нарынга жеткирилди. Негизде Нарын аэропорту аябай толуу аймак. Буга бурса жакшы болду, баары жакшы келдик, баары эсин аман тынч келдик. Мындан ары дагы көп полеттор учкандарды аракет кылабыз. Нарынга эң алгачкылардан болуп учуп келгендердин кубанычы сырттан эле байкалып турду. Жүргүнчүлөрдүн катарын 80 жаштагы карыядан тартып, наристелер, журналисттер жана блогерлер да толуктады. Алар маанайы менен бөлүштү. Самолет мыкты самолет экен. Биринчи сапар келип конуп атат. Биз дагы бир кичинекей небере кызым самолет менен алып кетем ата дегенден ошого түшүп келдик. Мыкты экен айланаш. Өркүнүңөр өссүн. Эл журтубузда тынччылык болсун. Ушундай эле рейсиңер көбөйүп, эл ташыган кызматыңар көбөйсүн. Мен бул рейсти көптөн бери эле күтүп жүргөм. Анткени мен ден соолугума байланыштуу транспорттан абдан кыйналам да. Анан самолет учса экен деп эле жүрчүмүн. Естественно, салону да сонун, телечүлөрү да сонун, стюардессалар. Мен ойлогом ушу биринчи рейсте бир азыраак эле киши болот го депчи. Салон толтура келди. Бишкектен Нарынга учуп келген учак кайра Борборго сапар алат экен. Жүргүнчүлөрдүн катарында Перизат Жыргалбекова дагы бар. Ал бул каттамдын ачылышын чыдамсыздык менен күткөнүн билдирди. Я очень счастлива, что... Бир сааттын ичинде кайра Бишкекке учушубуз керек. Мен абдан бактылуумун. Анткени дал бүгүн биринчи жолу уча турган, биринчи жолу мындай тажрыйба ала турган күнүм. Ушул кооздукту көрүп абдан кубанычтамын. Бул каттам ачылганын абдан узак күткөм. Акыры Нарындан Бишкекке учак жүрө баштайт. Анткени көп жылдан бери бизде эч кандай каттам болгон эмес. Бул Кыргызстандын өзүнчө эле чоң жаңылыгы, айрыкча Нарын үчүн. Для Кыргызстана, для Нарына, тем более. Бүгүн алгачкы жолу жүргүнчүлөр менен учуп келе жаткан учактын ийгиликтүү конуусуна диспетчердин дагы эмгеги чоң. Анткени аба кыймылын башкарып, учкуч менен түз байланышта болуп, аба ырайынын өзгөрүшүнө жараша кырдаалды жөнгө салып турат. Буга чейин мен Ош аэропортунда, Жалал-Абад аэропортунда, Баткен аэропортунда, Лейлек аэропортунда, Кервен аэропортунда иштедим. Жумушубуз жоопкерчиликтүү. Самолетту канча жүргүнчү болсо ошончо адамдын өмүрү биздин колдо. Бүгүн көп жылдык тынуудан кийин, оңдоп түзөө иштеринен кийин Нарынга биринчи пассажирлик рейс келип конуп атат. Аман эсен кондуруп алдык, эми азыр кайта көтүүгө даярданып атат. Аман эсен учуруп алсак, мындан ары элдер дагы тез Нарын Бишкек каттамын пайдаланат деген ойдомун. Белгилей кетсек, учак жумасына бир ирет, тактап айтканда ар бир бейшемби күнү каттайт. Билеттин баасы 2100 сом. Ал эми билеттерди Осман Эйр компаниясынын мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн сатып алууга болот. 5 жашка чейинки балдар үчүн 10 орун бекер, 6 жаштан 12 жашка чейинкилер үчүн жеңилдиктер каралган. Эң негизгиси бул тез жетип алуу, тез келип, анан шарттар болот, тосуп алчу, узатуучу шарттар жакшыланды. Андан сырткары бул жерде туристтер көп каттат экен. Ошо туристтерге ылайыкталды. Жүргүнчүлөр мына бүгүн учуп келген жүргүнчүлөрдүн баары тең ыраазы болуп атат. Дагы рейс көбөйсө экен, болсо экен деп атышат. Биз да ошол нерсеге план коебуз да, ошол үстүндө иштейбиз. Мен каалап кетер элем элди, жүргүнчүлөрдү, эми баардык транспорт менен пайдалансын, бирок көбүнчө бул авиация деген бул ушундай бир тез каттама экен да, ушу менен көп пайдаланса, Нарын эл үчүн жакшы.
Нарын аэропортунун ишке кириши аймактын тургундары үчүн чоң кубаныч болуп, облус менен Борбор каланын ортосундагы байланышты жеңилдетет. Бул каттамдын ачылышы аймактын туризми менен экономикасынын өсүшүнө да өбөлгө түзөрү күтүлүүдө. Жаркынай Култашыр кызы, Жеңиш Абдылдаев, Токтосун Жакыпов, Нарын жаңылыктары.